Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 30 декабрь 2025 жыл мен сіздерге барыңыздар эле билген шаарга караган западный тарапта жайгашкан Кызыл Байрак айылынан сатыла турган жер участок жөнүндө информация бермекчимин. Үйлөр көп, 5 кошкон эл. Караңыздар. Көрдүңүздөрбү? Үйлөр көп, 5 кошкон эл. Сон жерде экен. Суу азырынча жок, бирок каналга жакын. И свет бар. Үйлөр көп, 5 кошкон эл. Суу деле келет. Себеп дегенде бул жер шаарга карайт. Кызыл китеби бар, бардыгы жакшы. Турак жай, кадимгидей эле үй салып жашай бересиздер. Көрүп атасыздарбы? Үйлөр көп тугандар. Жакындатып көргөз коюн. Үйлөр көп. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрүп берейин. Мен турган жер бул западный тарапта жайгашкан шаарга караган Кызыл Байрак айылында турам. Барыңыздар билесиздер. Западныйдагы Ишкабан айылына киресиздер. Түз жүрсөңүздөр Ишкабан бүтөт. Анан Кызыл Байрак айылы башталат. Нол жерде Кызыл Байрактын мектеби бар тугандар. Ошол мектептен өтүп бир аз эле жүрсөңүздөр бул жакта ошо аялдамадан өтүп эле солго буруласыздар дагы түз чыгып барсаңыздар ал жагы Кызыл Байрак айылынын дачасы болуп эсептелинет. Кызыл китептери бар. Ошол Кызыл Байрактын дачасында сатылуучу жер участогубуз турат. Чыгып барыңыздар эми. Кеңири информацияны берейин. Үйгө дейм да, сатыла турган жерге дагы келип калдым. Мына, бул жер ошо Кара Таш деп коет экен. Кызыл Байрактагы Кара Таш деп бар эле билет экен. Ориентир ушул жерге аласыздар. Ошо мен көрсөткөн көчө менен элесиздер. Көрүп атасыздарбы ошо? Главный көчө менен түз чыгып келе бересиздер. Оңой эле. Мына жер көчө экен. Генплан боюнчачы. Көчө. Ылдыйга кеткен көчө. Ылдыйга, Матис турат го, ошо Ылдыйга кеткен көчө. Ушул көчөнүн эле мына нол тарабында жер участогубуз турат. Түшүнүп атасыздар, Азыр мен дагы бир жакшылап түшүндүрүп берейин. Биринчи узун туураларын айтайын. Мына, ушул казыктан башталат. Мындай келет дагы. Ал жерде дагы бир казык турат. Мына. Ушул казыктан ошо казыкка чейин 20 метр, өйдө тарапка 25 метр. 20га 25, 5 соток. Анан азыркы учурда жердин наркы 20% тегиз эмес. Бул жак дөңсө болуп турат. Так өзү мына жерге чейин болуш керек да. Себеби мына кошуңуздар ошол жакка чейин тегизделген. Ошол жерге болуш керек да өзү. Бирок 20% мына дөңгүл болуп турат, өңүл болуп турат. Айтайын деген мээси мына өңүл болуп турган жерди кырдырып, сүрдүрүп алып кетет экен. Өзүнө топурак керек болуп атат экен. Демек уже мына жер 100% тегиз болуп калды деп эсептей бериңиздер. Топурак өзүнө керек экен, өзү тегиздетип, өзү алып кетет экен. Түшүндүрүп алдымбы? Жакшы. Свет бар. Эми суу жок, бирок суу болот. Аз кең сайга деле сууну алып чыгып койдук уже. Заман өнүгүп атат тугандар. Ушул бойдон токтоп турган жерибиз жок. Кыргызстан өзү и так суунун өлкөсү. Суунун баары бизде өзү, билесиздер. Демек, уже өнүгүп атат, суу деле бул жака келет. Суу келгенден уже баалар көтөрүлүп кетет бул жерлер. Мурункудай баада болбойт. Демек, алсаңыздар утасыздар. Жер алып утулуп калдым деп жүргөн адамды мен көрө элекмин. Болгону ошо госрегистрден өткөрүш керек. Илгери башка канча бир 10-15 жыл мурун адамдар частный нотариустан өткөрөт экен эле да. Частный нотариустар текшерип өткөрүп берип коет да. Андай кылбаш керек. Азыр заман өнүгүп атат. Госрегистрден өткөрүш керек. Госрегистр бул кыргызчасы мамлекеттик мекеме деп коет. Ал жерде иштеген нотариустар башы менен жооп берет. Текшерет, карайт, полный жакшы болгон болсо анан нар жака ала турган адамга өткөрүп берет. Бардыгы таза экен депчи. Ушундай. Эми сиздерге жакшы болсун деп билген нерсеми айтып коюп атам. Мына ал жакта эле кошуңуздар үй салып уже кадимгидей эле жашоону баштаптыр. Мына жер көчө болуп атат ошондо. Генплан боюнча мына көчө ылдый тарапка кеткен. Анан узун туураларын да бир көргөзүп коеюн эми. Ушул жерден бул жака чейин 20, өйдө тарапка 25. Мына жакта эси өзү кырдырып алып кетет, ошондо 100% тегиз болуп калат. Мына жер жол эмес. Бул просто жол болуп атыптыр. Жол эмес. Бул мына үйдүн жери. Түшүнүп атасыздар, мына жака до конца кеткен көчө болот. Ушул көчө менен чыгып келе бересиздер да, кийин заман өнүгүп уже көчөлөр тегизделип сонун болуп калат да. Баасы 1.550.000 сомго бааланды, ушул 5 соток жерибизчи. Анан кеми бар. Кичинек түшүрүп берем дейт. И так жакындатып айтып дейт. 1.550.000 кичине кеми бар. Эсин номери жазылып турат. Мына. Ушундай. Бул тегиз жер тугандар.
мына о дөңсөлөдө жашагандар бар, мына көрүп атасыздарбы? Тегиздеп эле үй салып алган да. Бул жер негизинен тегиз, мына негизинен тегиз болгон. Ал жерде эле эс алып кетсе кырдырап ошондо сонун болуп калат. Мына кошуңуздардын үйүн көрүп атасыздарбы? Ушул сыяктуу болот да. Мына бир уклон жери барбы? Теп-тез жапжашнакай болуп турат. 1 миллион 550 кичинекей бар. Келечеги бар жер тугандар. Бул жер шаарга жакын, шаарга карайт. Мындай жерлер бат көтөрүлөт. Мурун деле Ак Тилекте эч ким тооткон эмес. Азыр Ак Тилектен $100,000 жер алып атат адамдарчы. Демек бул жерде эле көтөрүлөт.